Assalamu alaikum. Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарындагы Ак Ордо 2 конушунан сатыла турган дагы бир жер тилкени көрсөтөбүз. Дареги мындай, мен Ак Ордо конушунун өйдөңкү тарабы, тагыраагы тоо тарабында турам. Мен турган көчө бул Тагай би көчөсү. Сиздер Иса Ахунбаев көчөсү менен, же болбосо Гагарин көчөсү менен келсеңиздер, Тагай би көчөсү менен түп-түз эле өйдө тарапка чыгасыздар. Биримдик деген көчөгө чыгасыздар. Тиги жерде белгилеп кете турган болсок, жаңы мектеп салынып атат. Ошол мектептен дагы өйдөгө бир 400-500 метр жүрсөңүздөр, бул жерде Биримдик деген көчө келет. Ушул көчөдөн күн батыш тарапка карап киресиздер. Түз эле бара берсеңиздер, жол бир аз солго бурулуп, кайра түз кетет экен. Ал жак уже Ак Ордо 2 деп аталат экен. Ошо Ак Ордо 2де сатыла турган жер бар экен. Дарегини анан ары дагы түшүндүрөбүз. Тугандар, биз сиздерге көрсөткөн Тагай би көчөсү менен Биримдик көчөсүнүн кесилишинен, сиздер Биримдик көчөсү менен күн батышты карап келгениңиздерде мечиттен өтөсүздөр. Өткөндөн кийин катарлап оң тарапты карап келсеңиздер, Бостонбаев Максат деген көчөгө келесиздер. Гистовада деле бар экен, мына жерде да жазылып турат. Ушул көчөгө келгениңиздерден кийин оңго буруласыздар. Тетиги мына жаңы салынып турган үйдүн бер жагындагы участок сатылат, тугандар. Тугандар, биз Биримдик көчөсүнөн Бостонбаев Максат көчөсүнө кайрылып кирдик. Киргениңиздерде эле мына оң тараптагы участоктор карап келе бересиздер. Көрдүңүздөр, бош-бош участоктор. Келсеңиздер, мына жаңы түшкөн үйдүн жанындагы мына ушул жер сатылат экен. Эгерде номер менен эсептесек, 1-2, 3, 4, мунусу 5-участок болуп калат экен. Эси менен чогуу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Сиздер жакшыбы? Жакшы. Ден соолуктар жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жумуштар болуп атабы? Болуп атат. Так, чакырган экенсиз, келип калдык. Кош келиңиздер. Жакшы. Так, мен эми бир четен сизден сурай берейин, Участок кимге караштуу? Участок өзүмө караштуу. Өзүңүзгө, Өзүңүзгө караштуу. Доверенность өзүңүздүн атыңызда. Өзүмдүн атымда. Кызыл китеби кандай бул жерлердин? Кызыл китепке бияка токтом чыккан. Токтом чыккан. Заявление жазганбыз. Ошо күтүп атабыз. Тапшырып койдуңуздар. Тапшырып койгонбуз. Болжол менен канча айда чыгат деп атат эми? Азыр ирет менен келатат. Буюрса очередь келип калса керек экен. Жаңы жылга чейин келип калат буюрса. Жакшы. Демек, алуучулар сиздер дагы чалып, эси менен келип көрүп, жерди жактырган болсоңуздар, документтерин көрүп, такташып, кандай доверенность жазылат, кандай болот, кыскасы өзүңүздөр документ жагыны сүйлөшүп аласыздар. Мен болсо жердин мындай чийилгенин көрсөтө берейин. Бул жерлерде негизи канча соткадан бөлүнгөн жер негизи берилгенде? Негизи 4 соттуктан бөлүнгөн. 4 соттуктан, Бүт 4 соттуктан. Бул жер 5,5 соток. 5,5 соток. Так, бул бурчу нол эмеден башталабы дейм, маалымат тактасынан башталабы дейм, Мына ушул жерден эле. Так, бул жагы канча метр примерно? Бул жагы 26 метр. 26 метр, Туурасычы, мына жагы тети заборго барабы? Барат. Заборго чейин, 22 метр ал жагы. Заборду көрүп турасыздар. 22, бул жагы 26. Бул жагы да тети жерге чейин барат экен. Андан кийин бул тарапка бурулат. Фундамент өзүңүз койдуңузбу? Өзүм койгом. 3 жыл турат, уже 3 жылдан бери. Турат. Жүрүңүзчү, жакыныраак барайлычы. Так, жакшы ниеттерди кылып баштаган экенсиз да. Неге сатып атасыз анан? Акча керек болгон. Үй алган дем. Үй алганса акча керек. Төлөш керек, Так. Бул жерди миксер менен куйдурган окшойсуз, Артканын бул жерге эле куйдуруп берипсиз го. Так, качан куйдуңуз бул эмени? Бул где-то 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды, 3 жылдан бери турат. Так, мен байкашымча мына бурчу ушу прихожка окшойт, мына бут чечме лестница ошол жакта болот окшойт, Андан кийин бул жери баякы прихожка, гардероб, кийим чечме ошол жерлер экен, Так, чыгып туруп көрсөтө берели. Так, мына үйдүн ичине кирет экенсиздер. Сол тарап бул баякы эме окшойт. Коридор, анан плюс холл, Мына жак коридор, холл. Лестница менен чыгып кете турган кылып койду. Төрүндө лестница кылып койсо болот экен, Бул жагы чоң зал. Бул жагы зал. Зал. Так, бул жагы узун экен. Бул нелер болуп бөлүнөт эле? Санузел, кухня. Бул бөлүнөт да. Санузел, кухня. Калаганда бөлө алса болот, санузел, кухня болуп. Ооба. Төрүнүн санузел кылып алсаңыздар да болот экен. Бул жагын кухня, же болбосо нар жак жагыны кухня, мына тушту эле санузел кылып алса болот окшойт, мына холдон киргенде эле, Жакшы. Бул 2 кабатка ылайыкташтырылган окшойт, 2 кабат үйгө ылайыкташтырылган. Канчага эми бул? 12ге 9,5. 12ге 9,5. Шагал сиздикибиз асыпкы? Шагал биздики. Так, эмесини, коммунальный услугаларын айтайлы эми. Мына бул коммуналкадан свет кириптир, Суу киргенби?
суу келген, жол менен кеткен. Суу келген. Так, көчөлөрдүн аты коюлуп тур уже, а? Так, эме байке маршрутка, мектеп дегендер кандай болуп калат бул жерде? Маршрутка Биримдик көчөсүнөн 192 маршрутка өтөт. Жүрөт. Мектеп азыркы учурда иштеп аткан мектеп Тагайби Гагарина менен кесилишкен жерде. Анан плюс Тагайби Биримдиктин кесилишинде жаңы мектеп курулуп атат. Уже жолдогу мектеп, жанагы. Уже ишке кирет алда уже. Бул айылдын мектеби болуп калат ошондо, а? Ушул айылга карашып калат да. Эме жаңы конушка деп коелу. Так, мына үйдүн мына кошуна тарабында көрсөтөйлүчү. Бул жагында да бир 3 метрден ашык жер бар экен. Артынан баягы кичине навес кылып туруп, мына жерге чейин машина токтотуп берсе деле болот окшойт. Артына, жол болсо артына бир 2-3 көчө тегип койсо деле болот экен. Так, жакшы. 9,5-га 12 дедиңиз, жерде, участок кенен экен. Мындай Г формада боштук калат экен, ошондо машина койгонго, артына бак кылганга, хозпостройкага деги жай көп экен. Так, пулун айтың эми канча деп атасыз? Акчасы 23 сурап атабыз. 23 000 доллар. 23 000. Алмашуу бар? Алмашуу жолу жок. Только наличка. Мен да беришим керек акча. Шытырга канчага бересиз? Шытырга эсептесечи. Шытырга эсептесем бир 21ге бересиз, а? Ташаңчы 5 ташаңчы. 21ге бересиз. Эркекчи. Тез кабардан көрүнсө бересиз. Так, жана 21 500га көмбөй аттыңыз эле мага? 21ге бересизби эми? Так, жакшы экен. Бул мына үйдүн планы барбы жокпу? Үйдүн планын мен Биримдик көчөсүндөгү үйдүн проектин алгам. Ичине кирип полностью көрүп, полностью метр менен өлчөп, анан ошол аякташып фундамент коюлган да. Жакшы. Байке, эми мен сизге бир суроо берейин. Буну сатсаңыз, документация жагынан ошондой эмнени бересиз? Доверенность? Доверенность берем, доверенность болот. Кошуналардан тил кат алабыз. Кошуналардан тил кат алып бересиз, а? Канча кошунадан алып бересиз эми? Сизди тааныгандардан, а? 2, арт жактан 3 кошунадан эме алып берем. Границалар деметкен немелерден кошуналардан. Что сиз официально саттыңыз ушу кишиге дегендей кылып, тааныптырып, а? Жана границалар боюнча претензиям жок деген жазып берет. Болду. Сиз мурда чегара тарткансыз да бул жерден, а? Жакшы. Документтериңиз буюрса жакында чыгып калса, кызыл китеп берет да ошондо, а? Кызыл китеп плюс могу фундамент коюлган жерлерге уже техпаспорт берилет. Кошо чыгабы ошондо бул? Жакшы экен. Залга засыпка бар экен, туугандар, залга бар экен. Калган жактары санузелге турбалар ташталган. Мунун астынан кетти эле. Кайерге чейин барган эми бул? Бул жөн эле эме жана тешик болуп. Тешиктер, а? Кийин каалагандай казып, каалагандай өткөрүп алат деңиз, а? Жакшы экен да. Басын уктуңуздар, 23 000 доллар. Шытыр санаса дейт, 21 000 долларга берип жиберет элем дейт. Эми экранда биз эсин номерин калтырып койдук. Эсине чалыңыздар. Келиңиздер, жерди көрүңүздөр. 4 сотук негизи бир аз кичинелик кылат, бирок 5,5 сотук нормальный эле жер. Кенен. Мына сиздерге машина кое турган жериңиздерди көрсөтүп берейинби? Так, мына ушу туштан болот экен дагы. Мына үйдөн баштап бир 10 метр десем кичине чоңураак болуп калат, бир 8-9 метр бар да мындай. Эндүүлүгү. Жакшы. Үй 2 кабаттуу боло турган болсо, чоң үй болот экен, бул дагы, 12 9,5. Жакшы. Мектепке ошолго жака барат деген. Садиктер бар, частный садиктер бар. Частный садиктер бар. Маршрутка каттаса, машина жолдору дагы грунтовка болуп оңдолуп тур. Эми калган чечим өзүңүздөрдө. Эгерде жаккан болсо, экрандан номерлерге чалыңыздар. Тезинен келиңиздер дагы. Жаккан болсо сүйлөшүп, баалашып, документтерин такташып алып алыңыздар. Саламатта туруңуздар.